Акыркы замандын күндөрү келип калыптыр дегенде эле мен үйдөн уктап албай, депрессияга кирип, күн чыкканга чейин уктап албай, монтип эле ойлонуп эле, ошол депрессиядан кийин башка бир суроо келди. Акыркы заман келген болсо келсин. Апам менен атам динге жакын эмес. Совет Союзу убактынын кишилери. Ата энем үчүн аркы дүйнөдө суракта ата энемдин бар күнөөлөрүнө кечирим ким сурайт? Динге чейин жашооңуз менен азыркы жашооңуздун кандайдыр бир эң башка айырмачылыгы кандай болуп атат? Мен динге киргенге чейин 4 жыл пауза болуп тур көрсө. 4 жылдан бери 4 жыл фильмге тартылган эмесмин. Динге кирген замат 1 айдан кийин мени фильмге чакырышты. Машалла. Тартыласыңбы деп. Өзү бар го өлүмдөн эмес, тозоктон коркуш керек экен. Бир күнү кыргыз элим бүт баарыбыз биригип динге берилген болсокчу, бизде эч кандай проблема жок болмок. 5 намаздын бир убактысына 17 минут кетти. Машалла. Мен 22 жылдан бери күнүнө 17 минут коротконго ошондо кандай болуп калат, бияк ушунча шайтан сени ачыртат экенби деп ошондо эсимде болду. Ошол күндөн баштап августтун 22-22 жыл 5 малга өткөн. Ушундай жолум динге. Машалла. Бүгүн устаз эмес, молдо эмес, бирок ислам дининде сүйлөшөбүз. Бүгүн конокто Азамат Уланов. Кош келдиңиз. Assalamu алейкум. Сизди көргөнгө кубанычтамын. Рахмат. Аябай эме азыр түрүн көрүп отур, Азамат экенин карап туруп ойлонбогула, просто чарчап келиптир тренировкадан. Футбол бүгүн МФЛ болуп атат, МФЛдин эмеси сборлору. Кандай өтүп атат? Кудайга шүгүр, буйруса 16 апрелде бизде оюн. Азыр бул жаңы команда түзүлгөндүктөн бирибиз кичине түшүнбөстүк болгондуктан бир аз кыйын азыр. Ошону азыр келтирип бирибизди сезип башаш үчүн ошо менен иштеп жатабыз азыр. Биринчи суроолордон берейин, ушу Рамадан айы кандай өттү сиз үчүн? Негедир мен бул менин 4-чү орозом болду. 4-чү жыл. Анан кийин жылдан жылга Рамазан айы мага бир жыл сайын башкача өтөт да. Анан дагы жылдан жылга жакшыраак өтөт. Жылдан жылга мен өзүмдү башкачараак сезем. Жылдан жылга ниетим башкачараак. Анан Кудайга шүгүр, бул жылы мен ойлойм буга чейинки 3 жылга караганда жакшыраак өткөрдүм. Негедир дегенде ниет башкача болчу, даярдык башкача болчу, ошол эле күн сайын динге мамиле башкача болчу. Кандай сооп алат экениңди билип, ошону кылбай коюш бул туура эмес деген ушундай бир дивиз менен жүрдүм да күндөчү. Ошол эле тарыхка баратканда, ошол эле мисалы үчүн мен мурдакы жылы тарыхка барганда элдер 8-чи ракаттан кийин туруп басып кетчү да. Мен ошолордун катарында болчумун. Мисалы үчүнчү, мурдакы жылы 8 жетчү депчи. Бул жылы уже мындай 8ден кийин туруп бараткан элдердин да мындай тике карапчы, мынтипчи. Астагфирулла депчи. Дагы бир 20 мүнөт ашып кетсе депчи, кандай кылып сооп аласың дагы. 12 ракат туруп койсуң депчи. Ошондуктан дагы Кудайым иншалла эмки жылга чейин дагы ден соолук берсе, эмки жылдын Рамаданда тосок, ойлойм андан дагы бул жылга караганда дагы жакшыраак өткөрөбүз буйруса. Буйруса иншалла деп туралы. Мен неге сизди чакырдым? Анткени өзү ойлоп аткам да, өзү динди жаштар, үлгүлүү жаштар көрсөтсө, динге дагы көз караштар жакшыраак болуп баштайт деген оюм бар да. Анткени мен ушул өзүм дагы динге кошулганы аз эле болду, бирок өзүм да 5 намазга туруп, кандайдыр бир ошо орозо кармап, анан түшүнүп баштап атам да, эмне үчүн экенин. Буга чейин бар го бизге жакында ата энелерибиз, жакында адамдар үйрөтүп койгондо, берилип кетпе деген сөз бар го. Сен эң маанилүүсү берилип кетпе, бир аз окуп баштасаң эле токтот депчи. Анан мен ошол үчүн өзүмө үчүн да бул подкаст өтө маанилүү болуп атат. Ошондуктан сиз келгениңизге кубанычтамын. Дагы бир жолу ыраазычылык билдирип кетейин. Анан сиздин эмеңиз боюнча, жашооңуз боюнча өзү баарыбыз эле сизди актер катары билебиз да. Буга канча жылдан бери актер болуп, анан акыркы жылдары эле сиз ушул дин жөнүндө сүйлөп баштадыңыз да, интервьюларыңызда, ушу рилстериңизде көрсөтүп баштадыңыз да. Ушул динге келиштин түрткүсү эмне болду? Булай бул бир мындай узак история. Айтып берейин, шашпай эле. Шашпайбыз да биз подкасттабыз да. Мен динге келгеним бул аябай бир мен үчүн бир өзгөчө аябай
жашоодо өзүнүн изин калтырган бир история. Эмнегедир дегенде динге кирген күндөн баштап бери карай жашоо совсем башка жашоо да. Өзгөрүлдү. 180 градуска. Ага чейинки жашоо башка жашоо. Ошон үчүн аябай бир мындай бир өтө маанилүү бир момент болгон да. Мен динге келгенимдин жолу кандай болду? 2000 бир 11-12 жашка чейин динге такыр жок болчумун. Кичинекей кезде 5-6 жашта бир дос баламдын аркасынан барып, ал дос балам ошондой эле үй бүлөсү динге жакын болчу. Ата энеси бешмал окуп, өзү дагы ата энеси окугандыктан бешмал окуп, ошол бизди бешим менен асырга алып кетчү дайыма. Эми эшикте жүрөбүз, шлёпкачан нары бери жүгүрүп анан За компания деп. за компания ал болсо мен кеттим эми жүргүлө дегенде биз эми по-любому күн эшикти отуруп эмекелеп жүрүп барып келчүк. Мал деле бир ашып кетсе бир 2 ай. Ушундай болду, эсимде боюнча 2 ай эле жүрдүк ушинтип. Анан болбойт экен деп койгом. Эми кичинекей балабыз. Анан кийин мен Киркан-Турум районунда өскөм. 10 жашымда мен 7-КВНга өтүп, жаңы дос балдар, жаңы круг КВНге кирип, элге аралашып, ошон анан кийин жаңы дос балдар менен таанышып, мен 10 жашыман баштап ошол жаңы мектепке көчкөндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин мен менен бир да тең досум жок. Мен курактуу дос жок менде. Ошондо эле көчкөндө эле КВНге киргенден баштап бүт дос балдарым менен 4-5 жаш улуу. Ушундай болуп калган, азыр өзүм 5 жаш улуу. Эми мен курактуу балдар үчүн байкелерде дос дейм. Ушундай болуп калган да эми. Бирок көрүнүш менен тескеринче көрүнөт болуш керек элдерге. Наоборот жаштар кичинекейлер менен достошот деп. Анан кийин ошол жакта мен 5-класс болуп 6-мектепке келгенде алар болсо 11-классты бүтүрүп, анан кийин мен 12 жашка чыкканда алар Юр академияда окуп аткан болгон, мен дос балдарым. Анан кийин алар болсо жума намазга барып баштап, ошондо жума намазга тарткан 1-жолу 12 жашында. Дос балам жүрбөйсүңбү деп, анан кандай мен билбейм да десем, мен артыман кайтылыр. Азыр экөөбүз бар чогуу дарат алабыз. Мен артыман кайтылайсың. Жума намаздан баштаган биринчи мындай дин менен таанышуу да, таанышуумдай бар. Саламдашканда салам алейкум дегем да, дин мененчи. Жума намазга бир бардым. Ошол кезден баштап ошол дос балам менен ар дайым жума күнү жума намазга барчык. Жума намазга барып жүрүп, ошентип жалаң жума намазга мен 2000 мен канча жылдан бери окуп атам бешмал. Калып турам. Азыр 2024 бизде. 24 азырынча. 2022 жылдын августуна чейин мен жалаң анан жума окуп келип турмун. Анан 2022 жылдын башында 2022 жылдын башында аябай бир жакын дос балам, эми Кудайым өзү кечирсин, бирок мындай жашоонун бир образы аябай кир болчу да. Аябай ичкенди жакшы көрчү, чеккенди жакшы көрчү, клубтарды жакшы көрчү, ушундай болчу да. Бирок мен менен экөөбүз чогуу жумага барчык. Мен анын мындайча айтканда инь-янымын да. Наркы тарабымда мен өмүрүмдө клубтарга бара элекмин. Эми барчумун туулган күндөрү балким, жай бир жана бир КВНден кийинки жана автопати деп коет мероприятиеге. Бирок мындай өзүмдүн ушундай ниет коюп, мен барып бийлегим келди да, излаш керек деген ниетмен бир жолу барып көрө элекмин. Анан негизи эле мындай арак сарака эми кайра эле Кудайым өзү кечирсин, мероприятие болуп калган эле да. Эми ал ушу наркы жашоом 180 градуска чейинки мурунку жашоо да. Анан кийин ошол дос балам 2022-нин башында ошончолук бир мындай жашоодо бир мындай аябай бир эмеге кирип кетти да. Чуңкургачы. Жашоонун чуңкуруна кирди да. Чоң бир сумма карызга алат. Ал карызды бере албай, ал карызды жабыш үчүн башка карыз алат. Ал карызды жабыш үчүн кредит алат. Кредитти жабыш үчүн машинасын сатат. Ушинтип кирип кетет экен. Ошентип цепочка менен кирип кетти да. Аягында үй залог болуп калды. Үйүн берип салды. Ата энеси билбейт. Үйүн алып кеткен. Анан кийин бала түшүндү да, мен чота ростко кирдим. Мен качам дейт. Кыргызстандан качам дейт. Чет мамлекетке мен кечкекмин дейт.
деп эле анан кийин биз аны билбейбиз. Ал атасы Кордайда иштейт. Чек арада Кордайда иштейт. Анан кийин бир күнү эле мен Кордайда жүрөм дейт. Актасың эле Кордайда, болду түшүнүктүү, атаң менен окшойт. Атам менен болду деп эле кечки мал жолугушуп атсаңдар райондон, давай. Кечки мал бүт балдары менен чыктык. Кадимгидей келип туруп эле. Чыгып туруп эле жигиттер, короче, бүрсү күнү эртең менен Дубайга учуп кетип атам дейт. Алдабачы. Ушундай жигиттер Дубайга учуп кетти. Эмнеге? Жигиттер өзүңөр өтөсүңөр ак убакта мана жок тиги бу. Биз билбечүк. Мен азыр айтып берип атам го. Анан кийин билдик. Ал моментте биз үчүн жөн эле жакын дос балабыз туруп эле Дубайга кетип атат. Биз билбейбиз жанагы карыз-марыздар эмне үчүн, жөн эле биз үчүн жөн эле. Балким эс алып келген. Бирок бизге эме да иштегени деп атат. Мен биякта чарчап кеттим, вообще иштебей же жумуш таба албай жүрөм, мен жылайын жигиттерди. Ийгилик, бирок эмнеге Дубай? Дос Анталия балким. Элдер акта көбүнчөсү орусча билет, ошол эле түрктөр орусча билет, көм калган. Жумуш тапканга оңоюраак болот сага. Англисче, арабча билбейт. Англисче hello деп билбейт, чын. Привет деп билбейт да англисче ал дос балам байкуш. Дубайга дейт. Сен аэропорттон чыккандан кийин мына чыктың аэропорттон. Эмне кыласың десем, жигиттер силердин проблемаңар эмес. Ишилипсе ушундай. Базар жоктон дос балдар менен акырын баарыбыз акча сомпом чогултуп жашаганыңа тигибу деп кетти. Анан ошондо бир дос бала айтып калды. Ошол күнү тарадык, үйгө кеттик. Анан эртеси бирсү күнү деди да, эртеси күнү бир дос бала бизди чогултуп, жигиттер, мен анчасын билем. Биздин досубуз ушундай карызга көп кирип кеткенин билем. Ошон үчүн сом менен жардам берип коелу деди. Бул ошол карыздар жабыш үчүн иштегени кетти го, акча издегени деп. Мен тура анда биз жардам берип коелу деп. Ишилса бердик. Дос бала учуп кетти. Учуп кеткен күнү как раз Рамазандын 1-күнү болчу. Рамазан айттын 1-күнү ошо менен учуп кетти. Жүрдү, видео менен сүйлөшөбүз. Байкуш бир 1-2-3 күн пляжда уктаптыр. Кадимги пляжда, скамейка, лежактарда, көчөдө. Адан кийин бирөө менен эптеп таанышып, бир тажиктердинби же узбектердинби өздөрү чечкен квартиранын балконунда матраста уктады 2 күн. Анан дагы 1-2 күн мечитте уктады. Күн сайын мечиттен намаз ашышым дейт. Ошентип эле анан кийин бир күнү видео менен чалат, машинада кетип барат, атайын бетин жакын кылып тартып атат да. Мындай эме. Билгизбей. Мен сен актасың, Дубайда жүрөм дейт. Иштер, нары бери жүрөм. Буюрса жумуш табайын деп атам, шүгүр. Болду, базар жок тиги мейли давай. Дегенче эле 1 сааттан кийин үй жагыма келет, сюрприз болуп. Көрсө учуп келиптир. Ал 7-8 күн болуп. Болуптур. Кандайсың тиги бу жакшы. Эмне болду? Чыдай албай кеттим, пляжда уктап баштадым, акча түгөндү. Аябай кыйналып кеттир мындай айтканда. Аябай кыйналдым, англисче жок, чын кыйын экен. Ушундай деп туруп анан кийин мен барып келчи. Мен жеткирип койчу мечитке дейт. Таң калышты болду да. Айтып бердим, буга чейин кандай жашоо алып барчу. Мечитке барып 5 мук белең иштейт. Мен шок, ох блин, эмне кандай болуп кетти. Эмнеге десем, дос мен айткандай эмен, буну айтыш деле кереги жок, бирок сурап калып турсаң 5 малга өттүм дейт. Машалла. Эмне болду? Мен билбейм дос. 5-6 күнү оза чапканда жаныма бир дагестанец дедиби же чеченби бир орусча билген бир байке отуруп калды. Отуруп эле дават айтып баштады. Ошентип эле анан кийин жүрөккө бир тепти дейт, бир аң сезим. 5 малга өттүм келип кетти дейт. Ошол момент оза ачып туруп шам окугум келди дейт. Байке мага дават окуп атканда намаз оку деп айтпаган жок дейт. Жөн эле дават кадимгидей. Алла Таала жолу ушундай. Түшүндүрүп айтып берет. Түшүндүр, дин деген ушундай, кандай тура эмес, бирок 5 малга өт деген сөз айткан эмес дейт. Жөн эле айтып берет, анан кийин туруп ошого бугат шам окугум келип кетти дейт. Шам окугандан кийин куптан окудум дейт. Ошо мен дос 5 малга өтөм деген бир жөн бир сезим пайда болду дейт. Мен болсо базар жок деп. Ошол дос бала мага биринчи түрткү болду менин 5 малыма. Мага мындай ой келди да. Ал уша келди, 1 жума 2 жума өттү, анан мага бир мындай бир түрткү болду да, бир ой. Мен жакын дос балам 5 малга өтсө мен өтө албаймынбы деп мындай бир вызов болду да магачы.
Анда дагы бир катуу түрткү болгон жок, эми бир түрткүлөрдүн бири да. Ох, бул өтүп алса мен неге өтө албайм? Башыңда бир аз уже ойлор пайда болуп Ошондо бир аз ниет кетти да. Ох, андай 5 мал өтүш керек. Өтсөм бирок по-любому коркосуң да. Убакыт кетип алат, жаз бүттү. Жай башлайм деп атам. Жай башлайм деп атканда, эсиңерде эмеспи, ТикТокто бизде могул Сауд Аравиясында, бизде пустыняларда суу агып баштады деген. Суу чөп өсүп баштады. Арафат тоонун астында суу кургады деген немелер эме болуп Акыркы замандын биринчи белгилери. Акыркы замандын биринчи белгилери. А мен 5 малга өткөнгө чейин өлүүдөн аябай катуу коркчумун. Өлбөсөм экен деп элечи. Ошондо биз эмне өлөбүзбү? Өлгөндөн кандай жүрсөм, титиреп эле монтип илам келип эле жин болор элчүмүн да. Коркчум аябай. Анан кийин ошентип эле акыркы замандын күндөрү келип калыптыр дегенде эле мен үйдөн уктап албай, депрессияга кирип, күн чыкканга чейин уктап албай монтип эле ойлонуп эле, ох, ТикТоктун баардыгы ошол видеолор. Кандай болуп калат ошондо деп эле бир 2-3 күн депрессияда жүрдүм. Ошол депрессиядан кийин башта башка бир суроо келди. Акыркы заман келген болсо келсин. Апам менен атам динге жакын эмес. Совет Союзу убактынын кишилери. Омин дешет, Куран окушат. Алла рахмат дешет. Бирок динге жакын эмес. Базовый да, Советский Союз. Мындай айтканда номинальный мусулмандар. Ооба. Төрөлгөндө. Ата-энем үчүн аркы дүйнөдө суракта ата-энемдин бар күнөөлөрүнө кечирим ким сурайт деген бир суроо келди. Экинчи түрткү. Эки эжем бар. Үй бүлөдө бешөөбүз, апам, атам, эки эжем мен. Эки эжем да динге жакын эмес. Тилекке каршы. Так. Бул милдетти мен аш керек экен дедим башыма. Ким мен болсом ким? Мен болсом ким? Эми балким тайкем бар, 5 мал окуйт. Жакын дос балдарым, мени тааныган кишилер, балким эми ал күндө эмес. Чын жүрөктөн эмес. Экинчи түрткү кетти. Ошондо да коркосуң. 5 малга. Шайтандын эмеси да, кылганы да нафс. По-любому коркосуң. Бирок уже экинчи түрткү, уже мындай Ойлордо бир аз башкачараак болуп баштады. Мен окуйм эч керек экем. Ата-энем үчүн алардын күнөөлөрүнө кечирим Алла Тааламастан мен сураш керек экем. Акыркы заман келди. Жакын дос бала менен өттү. Ошонун баары күк чогулот. Убакыт өтөт. Анан менде эки круг бар, дос балдар. Могу Дубайга барып келген ал районовский дос балдар, экинчи дос балдарым, ал Юр Академияда окуган дос балдар деп коелу, Юр Академия деп коелу. Ал экинчи дос балдар. Ошол жакта, ошол моментте 5 мал окуган дос балам бар. Азыркыга чейин окуйт. Ошол дагы дайыма бир мындай бир 2 айда бир айтып берчү да, 5 мал өтпөйсүң депчи. Мен дос убакыты келет деп эле койчумун. Буйрса деп элечи. Убакыт келдат. Убакыт келдат, июльдардын ортосундабы, июльдүн ортолорунда мага эме дейт. Артка келейин. Ораза учурунда менде бир врачкам бар. Мен лагерде вожат болуп иштеп кезде бир врачка бар болчу. Ошол врачка ошол моментке 2022 жылы уже Египетке барып, динди окуп, Куранды окуп келген экен. Анан ифтарга чакырат. Мен дос балам менен ифтарга чакыр, анан кийин ошондо айтат. Ал момент уже жанагы Дубайдан дос балам учуп келген. Ошондон кийин эле бир 2 жуманын ичиндеги болгон окуя да. Ошол дос бала, врачка ооз ачырды, анан кийин ошол жакта мен бир аз сурайм да, акырын учуп айт этипчи. Акырын 5 мал деген кандай? Эмне үчүн окуйт? Мен 5 мал окуп баштасам, чытасам кандай болот? 5 мал окуп баштасам, спирт ичсе болобу? Ал кезден билбейсиң да. Нөл да база. 5 мал окуп баштасам, момундай кылса болобу? Анан врачка мындай тайбы туп-туура жооп бердим да, чөткөчү. Кээде даже хадистер менен айтып, буяктан да буяктан да, анан кийин ошондо бир аз сураштырып койгом. Ошондо ниет койгом. Эсимде. Всё, 5 малга даярданыш керек бул жылы деп.
жанагы дос балам Дубайдан келди, биринчи түрткү болду, бирок по-любому коркунучтуу. Анан врачкадан жанагындай аябай мен өзү бир интервью кылдым да ифтарда. Ошондо өзүмө бир четкий ниет койдум, буюрса деп. Анан кийин жайдын башында жанагы акыркы заман видеолор чыкты. Ата энем үчүн ким кечирим сурайт деген экинчи түрткү. Анан кийин июлдун ортосунда жана экинчи курстагы 5 мал окуган дос балам кибисте крылышка жеп отурсак айтат: сен 5 малга өтөсүң өтпөйсүң деп уже мындай жестко айтты да. Жараткан эле эме ошо адам аркылуу сүйлөп аткандай элеби? Конечно, бул эми 5 мал өткөндөн кийин уже бир 2 жыл өттү, көрсө бул Алла Тааламдын жөнөткөнү экен да. Мен досторум аркылуу, врачкам аркылуу. Белгилер. Конечно. Анан кийин сен окуйсуңбу, окубайсың 5 мал деп мындай жестко айтты да. Мен болсо мындай башкача тийди да ошол суроочу. Байкандай уже жооп бере албай калдым да, типа эми дос экен, буйруса деп албай калдым да, типа. Мен эсимде эмедешкек болуп калды. Бир июлдун аягында болчу. Дос августтун аягына чейин окуйм деп койдум да. Кел мелдешебиз дейт. Мелдешебиз. Кел мелдешелик, мен болсо кел деди. Анан кийин августтун аягына чейин, август бүткөнгө чейин баштайсың дейт. Мен болсо давай дедим. Дегенден кийин эле бул все точно 3-чү түрткү болду. Точно окуйм деп. Мен айттым, Көлдө августта 2 свадьба бар. Ал жактан балким бирдеме чач болуп кетиши мүмкүн. Бирок бүткөндөн кийин ошол бүткөндөн кийин точно окуп баштайм дедим. Сөзүмө турдум. 2 свадьба болду. Акыркы свадьба 11 август, 13 август болду. 13 август келгенден кийин шаарга келдим. 5-6 күн жүрдүм, коркуп, так неден баштасам, тиги бу дижан дос балам айтып, кантип баштасам, Багымдаттан башла дейт. Багымдатка туруп баштадым. 19 август 2022 Багымдатка туруп 2-3 күн туруп баштадым. Тургандан кийин эле 5 малга өттүм, түрүп эле резко. 2-3 күн Багымдатта окуп баштадым. Окуп баштап анан кийин 2-3 күн өткөндөн кийин жумушка барсам, жумуштагы шефим 5 малга өттүр. Жумуштан шефим жүрүп мен 5 мал окупойсуң? Мен айтып бератым да, мен буйруса 5 малга турайын деп атам азыр. Жолуну Багымдаттан баштадым десем, мен 5 малга мен да баштадым, бирок мен сразу 5 мал окуп атам. Жүр 5 мал окуйбуз дейт. Жүрүңүз деп туруп жарат алганыма 3 мүнөт болду, 2-3 мүнөт. 5-ин окуганга бир 12 мүнөт кетти. В общем, 17 мүнөт кетти. 17 мүнөт кеткенден кийин мындай ойго диванда туруп алып жумушта. Ошондо жаңы эле 5 намаздын бир убактысына 17 мүнөт кетти. Машалла. Мен 22 жылдан бери күнүнө 17 мүнөт коротконго ошондо кандай болуп калып, ушунча шайтан сени ачыртат экенби деп ошондо эсимде болду. Ошол күндөн баштап дарады 2 мүнөт, ашты 4 мүнөт. Ар бир намаз эң узун намаз куптанбы? 17 мүнөт мен санагам. Мен бир жолу секундомер коюп санап көргөм, 17 мүнөт. Шашпай окуганда. Эмеси менен бүт полный зикир тартасың, бүт кыласың 17 мүнөт. Ошондон кийин көрсө оңой экен деп туруп, анан кийин не только Багымдат болду 5 мал деп туруп, шеф аркылуу дагы мисалы үчүн Алла Таалам жөнөттү. 5 мал окубасам түшүнбөйт болчумун балким. Ошол күндөн августтун 22-си болчу. Августтун 22-си 2022 жылы 5 малга өткөн. Ушундай жолум динге. Ого, караман. Диетадасыңбы? Cangas, kataysın. Жетесиз жана малик ушаспы? Мына фиттердин ичи эмнеге иттердей сасыйт? Sen bilbeysin bey. Bu заводской жит. Мен башка адаммын. Кечинде өзүм үйүмдө жатканмын. Эртең менен башка үйдө ойгондум. А рядом лежит вот этот мужик. Убери руки, обещаю! Мол, дене меники эмес. Ну, здрасте. Кайфуешь, да? Бул жерде эң башкысы эмнени белгилеп кетким келип атат. Бул бар го адамдар, туура эмес жашоо жүргүзүп жүргөн адамдар өзүнүн жашоосун резко өзгөрткөндө аны көбүнчөлөр осуждать эткен жакшы көрөт го. Сен бул 200-дүлүк, сен ушинтип эле жүрбөдүң беле. Бирок тескеринче менин оюмча, именно ушул адамдар кандайдыр бир түрткү болот да башкаларгачы. Мындай ар кайсы клубда бар го дейм ошондой досторчу, сиздерде да аз көрүүчүлөрдүн деле жанында бир ушундай дос бар болуш керек.
жаман пример болуп анан бир заматта өзгөрүлүп кеткенде элдин баары бирөөсү жарымсыз болсо аны эмне кылат, осуждать этет, жарымсыз болсо кандай түрткү болот да, сизге түрткү болгондой элечи. Мен мындай суроо көргүм келет, ушул 5 мал туруп окуп баштаганда атиңиздин эмеңиз реакциясы кандай болду? Уже жаңы эле силер айта кеткендей намаз окуп баштадым, апам биле элек. Анан кийин 2-3 күн өткөндөн кийинби акырын келип туруп, апам диванда, залда планшет ойнап жатып алып, телевизорго күйүп турат, планшет колунда. Акырын жанына отуруп, апа, мен 5 мал баштадым десем, апам байкадым дейт. Эртең бакматка отуруп тарс туруп светти күйгүздүң, кран күйгүздүң, бирактан ичим кирдиң, даратып аласың, конечно болот да. Анан кийин күндө туруп атсаң эми түшүнөт да. Анан кийин көрдүм, байкадым. Анан кийин эле мындай пауза болуп калды, эми болсо ошо апа, ушундай болот. Буюрса эми дин жолуна турайын дедим. Десем эле апа, силер айта кеткенде апам, балам сураныч. Совет Союзу убактында ушул жана силер айтканда номинальный мусулмандардык ушундай экен да мышлениясы. Апам өзү айтып калды да, балам сураныч, динге берилип кетпечи деди да. Бирок мен сразу түшүндүм. Берилбе дегенде, мисалы үчүн эмеде эмес. 5 мал болуп, там ыйман жолуна туруп, туура жашап, кээде дабатка чыгып, изилдеп, ал түрдө эмес. Апам сразу түшүндүм, анткени мага чейин жашоодо болуп калчу, кээде тамак ичип атканда сүйлөшүп калчук, арабтар жөнүндө, жанагы эмелер жөнүндө, сакалыма коо бергендер жөнүндө. Апам сразу түшүндүм, бир сөздөн фанатик болуп кетпе деген сыяктуу айтты да. Өтө популярдуу болуш керек бул баарында эле. Апам жанагынтип эле жанагындай, момундай свободный, момундай жанагы кийимдерди кийип, анан миноксидил сыйпап, маяка чейин сакал кое берип, эртең уктап атканда дагы түндө да монтип деме, ким тазбих менен уктабай эметипчи. Анан кийин жанагы дабатчы болуп кетип, мечитте жашап, ошондой фанатик болбой деди. Жашооңду таштап салба деген. Жашоо, кандай туура сөздөр. Жашооңду таштап салба деген мааниде айтты. Сразу эле апа, конечно. Дегенде эле апам эне да переживать этет. Сразу эле мисалга мен тайкемди келтирди, жана айта кеттим го, тайкем окуйт деп 5 мал. Тайкем азыр 35-36 чыгып калса керек. Жаш кезинен бери 19-18 жаштан бери тоже окуйт. Мисалы үчүн идеалдуу түрдө, мисал да, идеальный киши да. Пример. Мыкты пример. Неге дегенде, канча жылдан бери намаз окуйт 5 мал. Бирок азыркы күнгө чейин састырын көрсөң вообще айтпайсың. Намаз окуйт деппи? Вообще айтпайсың. Модно кийинет, чётко очки мындай. Өзүнүн стили бар, джинсы кийет, чёткий футболка кийет, татынакай машина айдайт, джинсы эметет, чётко жүрөт, сүйлөгөнү чётко, орусча да, кыргызча дагы. Бирок убакыты келген тарс барат да, дарат алып коет да, намаз окуп да, келе кылып отуруп коет. Вообще айтпайсың да. Сразу апам айтты да, ушу атай тайкеңдей болуп окусаң. Ушундай болуп оку десем, апа, конечно, менин деле планда жок. Тиги десем, анда без проблем деди. Болду дедим. Атам, силер суроо берсеңер, көрсө, атам менен сүйлөшпөптүрмүн бул темага. Атам эми көрдү, билди, апам деле айтты по-любому. Бирок мен отуруп атам айтпаптырмын 5 мал окудум деп. Окуп баштадым, бирок билет да, эми көрдү да. Конечно, андан кийин канча жолу анын астында көлүгө барганда пансионатта мындай чакан комнатанын алар уктап атканда астына туруп деле окуп аттым, көрүп атты. Бирок прям сүйлөшпөптүрмүн да, атам менен баштадым деп. Билбейм. Ушундай болуп калды. Сизде бир аз экен, менде үй бүлөмдө тескеринче көрүнүштө. Апам эмес, атам. Тескеринче апам мындай лояльный да, окуса окуй берсин деп тур, бирок атам да ошо сиз айткандай эле сөздөр менен берилип кетпе, фанатик болуп кетпе, жана эмелерге, теченияларга кошулуп кетип, тиги бузулуп кетпе деген ойлор бар экен да. Бирок мисалы үчүн бир 10 күн ашып кетсе, 2 жума өтө элек 7 апрель мечитинен асыр окуп чыгып, анан кийин жаңы эле ушундай бир жан дүйнө менен асыр окудум да. Алла таала менен сүйлөштүм, жаңы эле дуа кылып, шашпай жатып, бир аз телефон чукулап, анча-мынча суроолорду окуп, анан кийин шашпай бут кийимди кийип чыгып, еще эшикте бир жылуу шамал урду да бетке. Баары идеально болду да. Анан кийин негедир бир сторис тарткым келип кетти. Сторис тартып, өзүнүн кыргыз элинде негизи эле мен катталуучуларымды динге чакыргым келип кетти да.
мындай эме инстада атпайбы мындай. Инстада болуп кетти. Ошого сонун андай обстоятельство болуп калды да. Анан кийин телефонду алып чыгып, урматтуу жамаат ушундай жаңы эле асыр окуп чыктым. Билесиңер, көптөр ойлойт намаз окуш, 5 мал окуш кыйын. Бирок жана жаңы эле айта кеткен ошо сурайттым да, бирок калп өтө жеңил. Дарат алганга 4-5 мүнөт намаз окуганга өзүңөр көргөндөй жаңы эле мешитке кирип чыкканга менде в общем бир 20 мүнөт кетти. Зато кандай гана чоң сооп Алла Таала астында. Баарыңар динге чыкканда сторис киргизип койгом. Киргиздим, 2-3 күн өттү. Анан кийин эле эртең менен завтрак чыгып атсак, атам политиканы атам менен дайыма экөөбүз тамак чотканда бир сире отурсак, сүйлөшүп, мощно сүйлөшөбүз да, бир 2 сааттай. Мен эч жака шашпасам, атам эч жака шашпаса. Политиканы, шоу-бизнести, менин машинамды, анын машинасын, философия, жашоо жөнүндө, менин личный жашоомдо эмне болот, качан үйлөнөм, шашпай бир по душам сүйлөшөбүз да. Ушун по душам сүйлөшүп баштадык. Аяк жагына жеткенде атам: "Балам, баягы сторисин көрүп калдым." Атам инстаграмда эме катталган да. Сторисин көрүп калдым, антип агрессивный чыгарып эле койбойсуң балам дейт. Мен умуп деле калып турам, эмне десем. Мен баягы 7-апрелден чыгып барат белди, чыгып турсуң го. Ушун анча окуун намаз, бирок мындай прям инстаграмыңа антип чыгарып эле койбойсуңбу деп атпайбы. Эми атамды деле түшүнсө болот. Атам я мен ойлойм эмес, даже бул ушундай эле вариант чындык. Атам мени балким бул шайтандын айтканы, ал жагы деле бар, нафсы, бирок бул атам мындай бир переживать этип айтты да, эмнегедир дегенде мен шоу-бизнестеги адаммын да. Мен элдин астындагы адаммын. Анан менин каттоолучуларым жалаң гана диндеги кишилер эмес да. Арасында кыргыздар деле эмес бар, орустар, атеисттер, казактар. Мен инстаграмда көрүнүп турат, менде 2-нчи орунда Казакстан, 3-нчи орунда Россия, анан Белоруссия. Ошентип Аудитория ар кандай? Аудитория, конечно, өтө көп да. Ар кандай улуттар көп, ар кандай диндер көп. Анан мен кечкире эле динди пикать этип жүрсөм, эл не ойлоп башташы мүмкүн. Католуучулар азайып баштайт. Католуучулар азаят, анын артынан актив азаят, реклама азаят. Ошол эле киного балким чыгарып алышы мүмкүн. Бунун динге келип кетти. Айтор жашооң бузулуп баштайт дегендей. Алматыдагы мисалы үчүн балким бир орустар бар. Бир орус компаниясы балким фильм тартышат. Или ошол эле мисалы үчүн Москвада бир каттоолучулар бар болчу, анан кийин көрүп, динге жакындай баштаптыр. Славик, не пойдет, Азамат уже все деп коюш мүмкүн балким. Ошол жагынан атам переживать этти, ал жак 100%. Ошентип айтты да, сразу түшүндүм. Все, түшүнүктүү. Анан бетинен жок атам, отуруп алып атаңа дават кылбайсың да. Конечно, ата все, конечно, хорошо. Түшүндүм деп койдум. Ушундай моменттер болуп кетет кээде. Өзү ушул барго ушу көз караштарчы динге берилип кеткен өтө, мен оюмча андай десем, ушул менде динди ушул изучать этип баштап, берилип кирип, баарын окуп билип баштаганда эмнени түшүндүм. Бизге өзү диндин көз карашын туура эмес түшүндүрүп жүргөн экен да. Өзү элечи мындай дин деген нерсени туура эмес түшүндүрүп жүргөн экен да. Мен түшүнүгүм азыр мындайча да, азыр сиз да ойлонуп көрсөз, кайданда биз өзү ушул жашообуз бул видео игра да. Кадимкидей бир заматта элестетип көрүш керек. Бунун баары графика. Чекеде азыр бизде отурганыбыз бул графика. Бул дүйнө деп коет го, графика. Анан динге киргенде сен бул Куран деген бул эме да, бул жашоонун как жить деген инструкциясы да. Анан ошол инструкцияны түшүнгөндө кадимкидей ушул графикадан башын көтөрүп чекен карасаң бар оюн турбайбы? Ушул оюн бүткөндөн кийин сурак болот турбайбы ушул оюнуңа? Бул жана ГТАда эле бар го, 5 жылдыз бар да. 5 жылдыз болсо эмне болот? Артынан милициялар келип туруп вертолеттор менен сен гасить этет, мындай айткандачы. Анан ушул ой менин оюм эме менин жашоомдо түрткү болду да. Бир заматта эле ушинтип ойлонуп баштадым да. Динди түшүнүп баштагандан кийин чын эле наркы динге барганда акыркы заман белгилери, жана сиз айтып кеткендей эле акыркы заман белгилери болуп, анан мен көп подкасттарды көрүп, билим жөнүндө көргөндөн кийин кадимкидей биринчи коркуу болот экен, анан түшүнүк болот экен, түшүнүктөн кийин уже облегчение. Кадимкидей жеңилдеп калат экенсиң. Мен сизден эмнени сурагым келип турат, ушул динге чейин жашооңуз менен азыркы жашооңуздун кандайдыр бир эң башкы айырмачылыгы кандай болуп атат? Мындай өзү эле мындай күнүмдүк жашоодо элечи. Суроодон тышкары, бирок бул чындык. Акыркы заман боюнча. Мисалы үчүн, мен мурда айтчу элем го, өлүмдөн корком депчи. 5 малга өткөндөн кийин динге кирип, динди изилдеп, окуп,
үйрөнүп баштагандан кийин бул факт катары баарыбыз пендебиз. Бул жашоо эми жашоо эмес да. Бул жашоо деген ол чынын айтканда экзамен да. Демо версия. Демо версия. Анан уже мен нормально карап калдым да азыр, мисалы үчүн. Бардыгы не болбосун Кудайдын каалоосу менен, туурабы? Канчага чейин жашайсың? Кантип жашайсың? Кантип кетесиң? Баары Кудайдын буйруганы. Анан кийин ушулар айткандай бул видеогра бул деле мисал катары айтса болот. Буга чейин 5 малга чейин кандай болчу? Жо өзү 5 мал ушул диндин түшүнүк пайда болгучу. Анткени бар го дин менен түшүнүксүз жашаган жашоо бул такыр эле башкача болот. Дин менен түшүнүк бар болгондон кийин жашооң кадимкидей ар кайсы кадамың жөнүндө ойлонуп баштайсың го. Мурун балким бирөөгө бакырып сүйлөп койсоң, союп койсоң мындай ошону унутуп калып кетип каласың да. Азыр бирөөгө бир аз күнүн көтөрүп алсаң же бир жаман кылып алсаң, анан кечке өзүң жейсиң го. Ойлонуп эле, ушуга катты сүйлөп туруп кечирип сурап, азыр каяктан кечирип сурайбы? Мына Кетип калды депчи ошентип. Туп-туура. 5 мал окуп баштап, эми 5 малдын артынан өзү 5 мал чын ниет менен окуп баштасаң, дин дагы келет, буюрса. Динди изилдегенге, анан кийин дин менен жакы таанышкандан кийин мен кандай, мисалы үчүн, өзгөрүүлөр болду. Силер айта кеткендей жаңы эле бир аябай бир дүйнө жүзүндө эң бир топ 10 тарбияланган кишилердин катарына киргендейсиң да. Эмнегедир дегенде, мен 5 малга чейин абдан нервный болчумун. Мен элдеримдин урушканды жакшы көрчүмүн. Мисалы үчүн динде айтып атпайбы? Кимде ким спордо туура экенин билип туруп, биринчи кечим сураса, бейиште дарыянын жанында үй курулат деп. Машалла. Мисалы үчүн. Ошону билип туруп эми кантип спорт этесиң? Динге киргенден кийинчи. Мисалы үчүн динге кирдиң, 5 окуп баштадың, изилдеп Куран окуп атсың, бияктан хадистерди, сураларды окуп атсың, Инстаграмда жалаң сенде дин болуп калды интересиңарда. Анан такчы ушул чыкты. Мисалы үчүн Максат ажын айтканы. Айтып берет. Кимде ким ушундай дарыян бейиште дарыянын жанында үй курулат экен деп. Так көрдүң, машалла дедиң, бул мээңе кирди. Анан кийин ошону билип туруп кантип спорт этесиң? Конечно, всё. Жашооңдо бул дүйнөдө сен кеткенге чейин спорлор сен жашооңон кетти болду. Анан мындай бир дагы көрүнүш бар да, барго. Сен ушул динде жашап жүргөндөн сен билесиң да, ар кайсы кадамың бул зыян, кайсы кадамың соо, кайсы кадамың жаман деп. Анан намаз окуган кишиге кандайдыр бир мындай уже не резон да, урушуп бирөөгө бакырып, анткени кечке эле кечирим сурай бересиң коло дегендей. Конечно. Ошол. Анан кийин эми жашооңон уже бир зыян кетти, спор кетти. Эмкиде уже мисалы үчүн ошол Максат ажыны сүйлөгөн көрдүң, так. Эртеси күн келди, уктадың, турдуң, анан кийин мисалы үчүн дос балаң менен отурасың. Машалла кетип баратасың, бирден жөнүндө сөз сүйлөп атпай анан бир спор кетти. Жок, андай эмес десе сразу уже, да? Ну, возможно, балким. Деп өзүң көз карашы да. Деп сразу мындай кетип каласың спордон. Анткени билесиң, чакта. Же спор болот дагы, досум, кечирип кой, мен тура эмес алып. Акырын ойноп коесуң, болбосо билесиң, андай эмес. Болбосо анан деле сен холодильниктен ичкенсиң, мисалы үчүн, дос. Бален деп ойноп коесуң. Точно истебедим, кечир дос, сеники тура ооба деп. Тарс, мисалы үчүн. Бул Куран реальный инструкция да. Кантип бактылуу болуш керек, кантип жашаш керек, туура кылыш керек. Как правильно жить деген бул китеп да, мен эме түшүнүгүм боюнча. Анан кийин конкретно жашоо өзгөрөт динге киргенден кийин. Бүт жагынан. Конкретно болушунча спокойно болуп каласың. Тынч, өзүңдү мындай акырын алып жүрөсүң. Көп жалжаңдабай, көп туура эмес сүйлөбөй, ар бир сүйлөгөн сөзүңдү көрүп. Жана айта кеткендей, аябай бир тарбияланган кишилер сыяктуу болуп каласың да. Өзү барбы мен Элдин көңүлүн алгың келбей калат. Машалла, сиз ошентип айттыңыз. Мен ушуга кошуп айтып кетким келип атат. Өзү барго, көп адамдар тилекке каршы динде жүргөн адамдар, балким керки дамбылгалар дагы аттарын айтпай эле коюп, бирок керки адамдар кандайдыр бир дин жөнүндө сүйлөйт, дин жөнүндө билет, бирок ошо динден нерсени кылбайт экен да.
ошончо айтып атат го бизде молдо айтканын кыл, кылган кылба депчи. Анткени көбүнчө ошо инструкция бар да. Көбүнчөлөр инструкция катары эмес, сөздөр катары кадимкидей мындай жөн эле стихотворение катары кабыл алат да. Буну жатташ керек, билиш керек болду, наркы дүйнөгө бейишке кирем деп эле ушинтип эле жүрө берет экен да. Мен бир мындай сон притча бар, окуяда. Бир үй бүлө бар экен. Үй бүлөсү ата энеси аябай намаз окуйт экен, 5 мал кечке тынбай окуйт экен. Анан 2 кызы бар экен. 2 кызы жеп көрөт экен ата энесин. Анан алар үйдө Куран жаттайт экен, апасы 24/7 Куран жаттап, анан кыздары да Куранды жаман жеп көрүп баштайт экен. Эмне кереги бар ушул Куран жаттап туруп, анан дебели уже аябай жаман көрүп баштайт экен. Бир күнү ошо ата энеси молдону чакырат экен да. Ушалар ушу кыйналып кетип, эмне кылабыз кыздарыбыз менен, бул бизди жеп көрөт, Куранды да жеп көрөт, бул кандай болушу мүмкүн, биз 5 намаз окуйбуз деп. Тамбала иман келет экен, иман келип туруп сурашат экен да. Неге мындай, неге жаман көрөсүңөр десе айтат экен. Менин апам, биздин апабыз 24/7 Куранды жаттайт, анан бизге такыр көңүл бурбайт. Үйдө тиричилик иштер кылат, биз менен урушат, орой мамиле кылат. Анан бунун баары Куран үчүн дейт. Ошон үчүн биз Куранды дагы ата энебизди жаман көрөбүз дейт экен. Анан тиги эле иман ошону угуп эле эчтеке деп жооп бербей чыгып кеттир. Чыгып кетип туруп, где-то 2 күндөн кийин эме кылат, хутбага чогултат баардыгын. Баардыгы келгенден кийин ал жакта суралар жөнүндө, аят жөнүндө сурап баштайт экен да. Айтып баштайт экен. Аллах создал землю, небеса и горы, так посмотрите на него. Буну ким билет десе, баары колун көтөрөт экен да. Биз билебиз депчи. Анан атайын тигин ата энесинен сурайт экен да. Сиз ушуну билесизби десе. Бунун мааниси кандай десе. Эми путешествовать сунна, баарын көргөн сунна, ушундай деп айтат экен. Айтат экен. Базар жок десе, силер буну каяктан жаттадыңар десе, болбогон эле нерсе, биз башында эле жаттаганбыз, бул эң оңою да дейт экен. А сиз путешествовать этесизби дейт. Көчөгө чыгып карайсызбы десе. Жок дейт. Айтат экен да. Анда какой смысл? Эгер сен ошо айтканын баарын билсең, бирок кылбасаң. Анан ушуну эмне үчүн айтып кетип атам? Бизде көбүнчөлөр билет эми кандай экен, бирок кылбагандан кийин пайдасы жоктой эле көрүнүп калат да. Колдонбосо жашоодо. Анан ошол адамдар үчүн биздин ата энелерибиз дагы, ушул динге келбей жүргөн адамдар дагы коркуп баштайт да динденчи. Кадимкидей, эми булар страшно, анткени керкилер чындап эле сиз айткан агрессивдүү чакырат да, даваткачы. Жана эмелердеги деле керки мечиттерде окуяларды угуп каласызбы, жана балдарын тарбиялап, уруп тарбиялагандарчы. Ошондой окуялар мени кандай кейтет. Мен ойлойм, кыргыз элим туура эмес түшүнүп калбасын, туура эмес сүйлөй албайын. Мен жеке оюм, жүрөктөн чыккан жеке оюм. Ойлойм, кыргыз элибиз биригип баарыбыз, эми бул мындай балким, иншалла балким бир жылдары жетебиз. Бир күнү кыргыз элим бүт баарыбыз биригип динге берилген болсокчу, бизде эч кандай проблема жок болмок. Машалла туура. Мен ойм, эмнегедир дегенде мен эмнеге айтып атам? Мен буну асмандан алган жокмун, китептен алган жокмун. Мен буну өз жашоомон алынган сөздөр. Из личного опыта деп коет го. Мен кайра эле ошол мисал үчүн азыр мыякта ошол выпусту көрүп аткан кишилер, диндеги жок кишилер совпадение деп коет да бунучу. Это совпадение депчи. А бул алар менен спорт эттин эми кажети жок. Кайра эле динге киргенден кийин жашоо жана суроо бербедиңер беле, ошо кайра мисалы үчүн кайра келсек, Аллага шүгүр да, заказдар көп да. Инстаграмда мисалы үчүн. Кстати, белгилеп кетсек, Инстаграм баракчаңызга кирип изилеген карап чыксам, акыркы 2 айдан 3 айдан бери жалаң эле рекламный. Кудайга шүгүр да. Кудайга шүгүр да. Реклама көбөйдү. Контракттар түзүлүп атат. 4 фильмге тартылдым. Фильмдерде көбөйдү. Мен дин кандай совпадение, азыр биринчи жолу силер менен чогуу ушул совпадениени таптым. Эми совпадение дейм да, ушундай көмени, окуяны. Мен динге киргенге чейин 4 жыл пауза болуп туруп көрсө. 4 жылдан бери. 4 жыл фильмге тартылган эмесмин. Динге кирген замат 1 айдан кийин мени фильмге чакырышты. Машалла. Тартыласыңбы деп. Эме чакыргандан кийин 2023-жылы 3 фильмге тартылдым. Бул жылы мен 13 жыл өткөндөн кийин 3 жума өттү, биз фильм тартып бүттүк. 13 жыл актер болчумун. Бул жылы иншалла мен
продюсер жана сценарист катары чыктым. Чоң кыз деген фильм буюрса 25 апрель чыгат баардык кинотеатрларга. Из личного опыта деп эмнеге айта кеттим? Бүт болгон иштерим үй бүлөдө. Кудайдан нени тиленсең, Кудайым берет экен. Ошол эле тахажжуд намаз. Бул деген, бул деген тахажжуд намаз дегенчи. Бул деген, билесиңер да. Тахажжуд намаз деген бул оюн бар го. Мисалы үчүн, телефондагы эле оюн, мисалы үчүн шаар куруп атсың. Анан сага шаар куруп, анан бир пожарный станция курганга акча жетпей калды. Еще энергияң төгөп калды. 20 мүнөттөн кийин кириш керек. Рекламаны көрүп атасың, тиги бу. Анан кийин акча жетишпей жатат, ан биякта отдельный вкладка бар. Могул оюнду бат-баттан өтө кой. Сага 70 000 ошол оюн боюнча 70 000 сом бересиң, мисалы үчүн ошол оюн ичинде. Ошол оюн өтө койсоң. А бул шаар, мына мисал, могул ойноткан оюнуң бул. Мисалы үчүн 5 мал. Могул бонусун тахажжуд, ушундай бонус. Ал жакта еще сиз ушул тахажжудун айтып өтпөйсүзбү? Менде ушул сыяктуу эле истихара намазы өтө мындай жашоомдо өзгөчө роль ойноп атат да. Анткени мындай бир кыйынчылыктар болот да. Биз өзүбүздө истихара намаз бул кандайдыр бир эки тандоонун ортосунда турганда окулат турган намаз да. Анан кандайдыр бир жашоодо бар го, билбейсиң да каяка барыш керек, оңгобу солгобу. Ушул буну тандасам, тигини тандасам деп отурганда кадимкидей истихараны окуйсуң, окугандан кийин эми ал белгилер берип же бир нерсе болуш керек да. Элдер аны билбейм, башка элдер кандай, бирок меникинде биринчи очередь ТикТокто жалаң ошол нерсе пайда болуп баштайт. Инстаграмда жалаң ошол нерсе болуп баштайт. Анан бир замантеки досум чалат, ошол нерсе жөнүндө айтып баштайт. Болбосо ал менен сүйлөшүп турганымда убакыт жок болчу да. Ошондуктан сиз айтып кеткен эле 5 мал намаз бул өзү основной оюн. Тахажжуд бул бонус сыяктуудай, истихара бул бар го, жана особенный моменттерде колдонуп турган намаздар. Эме гонкаларда закись азотобу, шырт бассаң кетесиңби? Ушул бар го, көбүнчө жылдыздарда ошондой көз карашта элдердечи жылдыздар болсо жана бир Чоро деген байкебиз бар го, Бек Чороч. Намаз окуп баштаганда анда жарымысы хейт болду, жарымысы мактады да. Ушу жылдыз болуп пыртапарат эле динге берилип кетип, мына карьерасы бузулду депчи. Көбүнчө ошол ой пикирлерди уктуңузбу? Анан ушул көбүнчө жылдыздар динге кирип кетип атат. Азыр көп пайда болуп баштады, машалла. Көп адамдар ушу динге кирилип, киргенде элдердин жөө түшүп алга кызыгы жок болуп коруп баштайт да. Допустим, сиз жана айтып атпайсызбы, неге атаңыз айтты агрессивный кылба депчи? Бул чындык да. Элдер чындап эле билбеген элдер коруп баштайт да. Сиз ошондо көз караштарды байкадыңызбы өзүңүздүн аудиторияңызда, жакын адамдарыңызда? Кандайдыр бир намаз окуп баштагандан бери керки адамдар мындай тартылып, кандайдыр башкача карап, башкача мамиле кылып баштаган? Мен окружениям боюнча, менин тааныштарым боюнча андай пока что андай учурлар боло элек. 5 малга өткөнүмдү дос балдарым, тааныштарым, коллегаларым баардыгы билип, азаматсың, туура жолго туруп турсуң, тиги бу деген эле отзывдар болгон. Аудитория боюнча эми вот аудитория акыркы орунда окшойт. Аудитория үчүн динге берилбеш керек депчи. Эми аудитория бул жакшы, бул сенин фанаттарың, сен колдооң. Бирок сенин колдооң жана поддержкаң болсо, значит, колдош керек да. Сен тандооңду алар колдоп тоже. Мисалы үчүн сен динге чейин мына урматтуу Инстаграмга тартып урматтуу каттоолчулар менен жана баягы опросник кылбадык беле, 2 дистин кайсысын алсам, могуну алдым десем, баардыгы туура дешчү да. Бунусунда мен динди тандасам, бунусуна туура деш керек да. Биз бул катталуучуларыңыз, фанаттарыңыз болбой калат да. Динге жакпаса кете берсин. Мен кармаган жокмун эч кимди. Жок, пожалуйста, кетпегилечи депчи. Жок, мен болду, дин жөнүндө киргизбейм дейсиң да. Дүйнө жүзүндө толтура блогерлер. Ушул эле Бишкекте миңдеген блогер бар. Башкасын барып каттала эле. Бирок мен айткан жокмун, күндө киргизем. Только мен Инстаграмым только дин жөнүндө от деген жокмун. Баягы эле авторубрика, приколдор, влогдор, үй бүлө, мен жашоо, машинам, кете дин киргизип турам. Ошол жакпаса, пожалуйста, кете бер эле. Калчулар калгыла.
деген позиция болгон менде. Анан ошол эле мисалы үчүн кээде мечиттин сүрөтүн киргизип калам, масырды окуганым, бешим окуганым, кээде бир биздин имамдар сүйлөгөн видеолор киргизип калам, чубак ажы эмебиздин киргизип калганда элдер сториске жооп берип калат. Машалла Азамат, жакшы, кандай ана сонун сөздөр, Азамат сен биздин балдарыбызга жакшы үлгү болуп атасың деп жылуу сөздөр келет. Пока что негативде көрө элекмин чын. Ушул күнгө чейин бир дагы сообщение боло элек, аза токтотчу депчи. Өзү ушул беш намаз окуганда бул кандайдыр бир окруженияңды, аудиторияңды өзү эле тазалап баштайт экен да. Ушул динчи кандайдыр бир мурун бар го, достор көп болчу. Жака чакырып кетет турган, бул жака чакырып кетет турган, ти чача-мача менен жоп калып кетет турган. Азыр ушу баары билип калгандан кийин беш намаз окуйт деген алар чакыргысы келбей калат экен да. Кадимкидей жаман жакка чакырбайт, эч ким коркот чакыргандан, анан бул уже башка адам болду депчи элдердин көз карашында. Анан аудитория жөнүндө да мурун биздин ушул Накта подкасттын аудиториясында көп катталуучуларыбыз негативдүү болчу да. Кадимкидей комментарийге кирсең жаман сөздөр жалп сөгүнүп, аябай мындай гейтиттүү нерсе да. Бири-бирин сөгөт атса бул эми жаман да аябай элечи. Борум ооруйт го. Азыр мындай акыр чыгарыштарга кирсек колдоо да. Алар уже түшүнүп. Эметип атпайбы, мисалы үчүн динге жакын болсоң, Алла Таалага бир кадам кыл, бир шаг кыл, ал сага чуркайт. Бул кандай түрдө түшүндүрсө болот? Мисалы үчүн бир дос бала менен сүйлөшпөй калсаң кайгырба дейт го. Неге кайгырба десе, Алла Таалам сен укпаган нерсени уккан, жана сен көрбөгөн нерсени көргөн. Знает лучше, чем нам нужно. Что нам во благо, что нет. Бул Алла Таалам сага жүгүргөнү. Сен жөн гана намаз баштап койдуң, же болбосо барып бешим окуп койдуң, кадам кылдың, ал сага келип жүгүрүп келип окружение тазалап койду. Мына инструкция. Инструкция болгон бир строчка, мисалы үчүн. Бир кадам. Ошондой эле ошон үчүн бүгүн бизде Азамат Уланов конокко келип отурат да. Ушу жол өзгөрүлүп тура жол болгондон кийин бул кандайдыр бир дайыма эме да, жараткан Алланын планы бул биздикинен миңесе жакшыраак да. Дайыма. Анткени мындай өзү күтүлбөгөн нерседен эле ушинтип эле келип эле жакында баштайт. Анан да бир сонун нерсени айткым келип атат. Мусулман болгондо, мусулман адамдар менен, мусулман туугандар менен жүргөн башкача өзгөчө сезим да. Колдойт. Кандай болсун, ал жакта эме деген жок да, барго мен жылдызмын, же мен мындаймын, мен баймын, мен тигиндейм деп мындай неравенство жок да. Кадимкидей мен ошону сезем да, анткени Кудайдан корккон адам канчалык популярдуу болбосун, канчалык бай болбосун, кандай адам болбосун, Кудайдан корккон адам түшүнөт да. Кандай адам болбосун баары менен бирдей мамиле, анткени наркы дүйнөгө эчтекени алып кете албайсың да. Анын мамилеси өзгөрүүчү болот да. Анткени бул дүйнөнүн артынан чуркап кеткен адамдар көп да. Алар акчага бериле. Ошол да аябай бир важный момент экен да. Алла Тааламдан корккондун артынан көп нерсе жакшыраак өзгөрүлөт экен. Бул аябай бир кандай бир айтсам, кандай мисал келтирип берсем, машина айдаш үчүн бензин күйшек дегендей эле да. Ал жакта көп нерселер чечет. Двигатель, дөңгөлөк керек, руль керек. Бирок бензин жок жүрбөйт го, мисалы үчүн. Бензин башкысы. Эң башкалардын бири. Алла Тааламдан корксоң эле, ошону чын жүрөкмөн коркуп эметсең, кабыл алсаң, көп нерсе өзгөрүлүп, өз ордуна турат экен да. Сен дагы көп нерсеге мамилең өзгөрөт экен. Кандайдыр бир чектөө пайда болуп баштайт да, бул чектен чыгып баштап атып аз муну кылсам, Алла Таалам жакпай калышы мүмкүн. Туура эмес бул иш депчи. Анан ушул өлүмдөн коркуу деп сүйлөшүп кетпедикпи? Өзү бар го, өлүмдөн эмес, тозоктон коркуш керек экен. Өлүмдөн эмес, өлүм бул этап, ал өтөт турганчы, анан өткөндөн кийин анан өмүр бою сен тозокко киргиң келип атабы, же бейишке киргиң келип атабы деген ойлор эле уже сен түздөп баштайт да, кадимкидей адам катары. Биз ушул канча мүнөт сүйлөшүп салдык? 1 сааттай сүйлөшүппүз, походу жакындап барып атат. Урматтуу кыргыз элим, ассаламу алейкум. Баарыңарды орозо айы менен бүтүшү менен куттуктайм. Эми бияктан куттуктабаш керек го дейм. Бир четинен бул аябай бир мындай деген бир печально наоборот бүтүп аткан. Өкүнөсүң да жай, дагы болсо болмок депчи. Бүт Алла Таалам бүт кылган дуаларыңарды, намазыңарды, ошол эле орозоңорду кабыл кылсын. Силердин жакыныңардын, үй бүлөлөрүңөрдүн, туугандарыңардын болгон буга чейинки болгон бүт күнөөлөрүңөрдү кечирсин, баарыңарга ийгилик каалайм.
Мени балким бул көрүүчүлөрдүн арасында менин атталуучуларым же мени буга чейин бул күнгө чейин колдоп келген кишилер бар болсо, алла ыраазы болсун, силерге чоң рахмат. Силер бар, мен бар. Буюрса дагы будан дагы чоңураак чечкиндиктерге жетебиз, буюрса. Эми дагы эмне деп кетмей келем. Болушунча динге жакын болгула. Аракет кылып көрөлү хотя бы. А дальше баары өз менен ордуна туруп кетет. Ошо силер чакырганыңарга чоң рахмат. Сизге келгениңизге чоң рахмат. Айтып коетком. Мындай бул жөнүндө мен точно айта албайм. Хадис барбы жокпу? Бирөөдөн уккам. Дин жөнүндө сүйлөшүп атсаң, жакын тегеректеги бүт периштелер чогулат депчи. Дин сүйлөшүп аткан жерде. Машалла. Мисалы биякта чогулсак, жаныбызда мисалы периштелер отурат деп. Дингде сүйлөшкөндө ар дайым мындай вайбтагы, атмосферада, абадагы башкача. Бүгүн айткой тема. Эми подкасттын чынында 2 саат сүйлөшмөкмүн. Без проблем. Ушундай тилекке каршы болуп калды. Кечирим сурайм силерден. Жок, сизге биринчиден чоң ыраазычылык келип бергениңизге. Анткени мен өзү арга чыгарышымда айтып кеткенин жакшы көрөм. Подкаст должен завершаться на высокой ноте. Эң мындай мыкты жеринен, кызыктуу жеринен бүтүп калганда анан кызык болот да. Элдер түшүнүп кийинкисин өткөрөт. Ошондуктан сиздер продолжениесин көргүңүздөр келсе, бул жакка жактырууну баскыла, комментарий жазгыла, канчалык көп реакция болот. Эгер чындап эле жакшы болсо, биз ушул тарапта кетебиз. Бул да бизге кандайдыр бир эксперимент түрдө. Анан кадимкидей сиздин соц тармактарыңызга өтүп катталып туруп көргүлө, мен соц тармактарыма катталгыла, биздин YouTube каналыбызга катталгыла. Эң башкысы эмне? Жөн эле ушул дүйнөдө, графикалык дүйнөдө, дүйнөдө чыныкы жашоону, накта жашоону, накта жолду тапканды үйрөнгүлө. Биздин подкастыбыз накта жолду, истинная дорога, истинная вера. Ошондуктан сиздер түшүнсөздөр, өзүңөр эле жашооңор жеңилдеп баштайт. Сизге дагы бир жолу рахмат. Силерге рахмат. Бул накта подкаст болду. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө. Assalomu alaykum.